Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah'ım özüңө жакын кыл, пайдалуу үммөттөрдөн кыл. Сүйүктүүңдүн өмүр баянын жеткирүүнү насип кыл. Allah'ım sүйүктүү пайгамбарымдын өмүр баянын жеткирүүгө жардам бер. Саллаллаху алейхи ва саллям. Бул ким болду экен? Эрте таңдан эшик каккан. Ассаламу алейкум, данышман аксакал. Ва алейкум ассалам. Сиз кимсиз? Мен сизге конокко келдим. Кош келиңиз. Төргө өтүңүз. Данышманым, эң жакшы жай конок тоскон үй экенин жакшы билесиз. Анткени ал үйгө кут кирет. Туура айтасыз, бурадарым. Бирок кайра кайталангыс мөмөсүнө көз тийбеген бул пайгамбардын өмүр баяны Аллахтын сүйүктүүсү саллаллаху алейхи ва саллям. Биз бул улуу адамдын өмүр баянын кийинки муунга сөзсүз айтып беришибиз керек. Бул бүткүл адамдын жашоосун өзгөртө турган күчкө ээ болгон баян. Бирок мен корком, эй иман. Корком. Ооба, корком. Ал менден чоң, менден улуу жоопкерчилиги көлдөн терең, тоодон бийик. Мен да корком, буга Аллах күбө. Бирок бул куттуу нерсени элдерге жеткиргенге ушунчалык ынтаамын. Аллахтан сураганымда ушул аз болобу, көп болобу айтор жеткирүүнү насип этсе. Бирок бул аманатко. Ооба, бул аманат. Ушул аманатты кайтарышым зарыл. Чындыгында Аллах аманатты өз ээсине жеткирүүнү буйрат. Пайгамбар өмүр жашоосу бизге аманат. Ким ал жөнүндө билсе эле аманат жүктөлөт. Жалпы мусулмандарга жеткирүү зарыл. Азиретим, анда мен да бул риваятты сиз менен чогуу айтып берсем болобу? Мага да ушул жүктөн бөлүшөсүзбү? Менин да жардамым тийип калар. Мына ушинтип сүйүктүү пайгамбарыбыздын өмүр баяны дал ушул Мекке деген жерден башталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таанымал, атак даңктуу, тектүү үй бүлөдөн болгон. Ал Абдуманафтын уулу Абдул-Муталиб, Абдул-Муталибтин уулу Абдулла, Абдуллахтын уулу Мухаммад алейхиссалам болгон. Дагы да терең изилдесек, Исмаил пайгамбар андан ары Аллахтын халили Ибрахим алейхиссаламга барып такалат. Алардын баарына салаваттар болсун. Хашимдин уулу Абдуманаф, Абдул-Муталибтин атасы, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын чоң атасы болгон. Хашим берешен жана күчтүүлүктө алдына ат салдырбаган киши эле. Меккеден Мадинага чейин чоң соода борборун курууга даремети жеткен.
Ey Haşim, kolуңда жакшы мүмкүнчүлүк бар. Өзгөртөм десең өзгөртө аласың. Меккени такыр эле соода борбору кылып салбайсыңбы? Туура айтасың. Шамдагы уруулар менен бул боюнча сүйлөшүп келдим. Курайыштар жылына 2 жолу соодага чыга алат. Жайында bir жолу Шамга, кышында bir жолу Йеменге соода кылууга мүмкүнчүлүк алат. Курайыштардан иштин көзүн билген сенсиң, эй Хашим. Кайсы гана өлкөдөн болбосун, жалпы элдерди Меккеде соода иштерин улантып, андан ары өнүктүрүүгө чакырам. Аллахтын үйү харам жайгашкан жерде чынчылдык, аманаткөйлүк мамиленин негизин түзөт. Хашим ибн Абду Манаф сыяктуу өз өлкөсүн сүйгөн бир да киши көрбөдүм. Хашим тез-тез сапарга чыгып турчу. Bir жолу Шамга сапарга чыкканда, капысынан жолдо келе жаткан Наджар уруусун жолуктурат. Алар менен ушул эле уруудан bir кыз чогуу келе жаткан. Аны көрүп, аны жактырып, үйлөнүүгө бел байлайт. Ошентип, Наджар уруусунан Сальма ысымдуу кыз менен баш кошот. Ал кош бойлуу болгон кезинде Хашим дүйнөдөн кайтат. Жана Сальма төркүнүндө калат. Хашимдин сөөгү Палестинага коюлган. Atan kaza boldu oğlum. Al gözümde balam. Абдулмуталип төрөлгөн кезинде эле ак чачтуу болгондуктан Шайба, ак чачтуу деген ысым менен аталып калат. Хашим көз жумгандан кийин баланын жоопкерчилиги жана ага камкордук агасы Муталип ибн Абдуманафка жүктөлгөн. Курайыш уруусу аны берешен жана бооркердиги үчүн Файз деп аташкан. Келе кой, агамдын уулу Шайба. Келе кой Абдулмуталип. Бара koy oğlum. Avana bara koy. Şaybam. Муталип менен Меккеге барат да, ал жакта чогуу жашап калат. Оор жеңилин мойнуна алган Муталип дүйнөдөн кайтат. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы Абдулмуталип бир аябай маанилүү түш көрөт. Ал түш небереси экөө кылчу улуу иш жөнүндө болду. Бул эмне? Бул кандай болгон түш болду? Бул кандай түш болду экен? Арабтын ушунча уулдары, улуулары, башкаруучулары турганда неге мага Замзам кудугун каз деди? Мен ушул кудукту жалгыз казамбы? Албетте бул эл урматына татыктуу иш. Бул Аллахтын буйругунан башка эч нерсе эмес.
Эмне кылып жатасың эй Курайш уруусунун урматтоосу? Бул жерде каз деп сага ким буйрук берди? Ал чындыкка айланчу түш. Бул акыйкат. Бирок бул жерге жалгыз өзүң ээлик кылбайсың да. Андыктан жалгыз казып, өзүң гана колдона албайсың. Муну мен бир гана керт башымдын пайдасына кылып жаткан жокмун. Чындыгында бул Каабанын Раббисинен. Суу чыкты. Хажар жана Исмаил алейхиссаламдын кудугу кайра ордуна келди. Бабабыз Исмаил алейхиссаламдын кадамынын астынан чыккан бул кудуктагы суу Мекке элинин рызкысы. Каабанын Раббиси болгон Аллахым, сага шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Харамдын ээси, асман жана жердин Раббиси. Абдул Муталиб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын чоң атасы дагы арабтарды коркуткан бир түш көрдү. Бирөөсүн курмандыкка чалам. Ооба, эй Курайш эли. Эгер 10 перзенттүү болсом, алардын бирин курмандыкка чалам. Ошентип Абдул Муталиб үйлөндү. Аллах ага 10 уул берди. Алардын бири Абдуллах, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын атасы эле. О данышманым, эми кимди тандоодон алат? Ким калат? Кандай тандоону айтып жатасыз? Курмандык чалуу убадасына балдарынан кайсы уулун тандайт? Абдуллахты курмандыкка чалганы жатат. Абдуллах هو الذبيح. Жоқ. Балам. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من موج الحياة للي يضل وقلبه تاه سنة وكتاب معينة هو النجاة يحمينا من موج الحياة سنة وكتاب معينة وصلت رسالتك يا نبي يا رحقنا المختوم غالي وحبك
تزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. غالي وحبك مالينا في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط مادت ايدين، بنقول وراك مليون امين عالجنة